Тартышууларда жеңүүчү болуу. Сиз Дейл Карнегинин «Мамиле сырлары» чыгармасынын аудио форматын тыңдап жатасыз. Маалымат атайын кыргыз тилине которулду. Андыктан катардагы пайдасыз, керексиз видео катары кабыл албай, маалыматты акыр аягына чейин угууну суранабыз. Анткени сизге чоң пайдасы бар. Мен ар дайым лекция окуу үчүн Нью-Йорктогу мейманканалардын чоңураак залдарынын бирөөсүн 15-20 күнгө ижарага алчумун. Мына ушундай лекцияларымдын бирин баштоо алдында мага кабар келди. Мен азыр мурункуга караганда бул жолкусунда ижара акысын 3 эсе көп төлөшүм керек экен. Бирок бул кабар менин тренинг боло турган күн белгиленген, лекция өтүшүм боюнча жарнама илинген, маалыматтар таркатылгандан соң келди. Менин ашыкча акча сарптаганы каалоом жок эле. Бирок мейманкана жетекчилигин менин эмне каалап жаткандыгым аны бир тыйын кызыктырбайт. Алар менин каалоом жөнүндө сүйлөшүүдөн жыйынтык чыкпайт. Анткени анын өзүн эмне кызыктырып жатканы белгилүү эмеспи. Арадан 2 күн өтүп мен мейманкана башкаруучусунун алдына келдим. Сиздин катыңызды алып аябай ыңгайсыз абалда калдым, дедим мен. Бирок бул үчүн сизди күнөөлөө ниетим жок. Балким мен дагы сиздин ордуңузда болгонумда ушул катты жазган болор элем. Сиздин мейманкана башчылыгындагы милдетиңиз албетте көбүрөөк пайда табуу. Эгер бул ишти жасабасаңыз, сизди жумуштан бошотуп жибериши мүмкүн. Эми бир кагаз алып ижара акысы көтөрүлсө, пайдаңыз жана зыянга учурашыңыз тагыраагы плюс-минустарды жазып чыгалычы. Мен плюс тарабына билүү залы бош деп жаздым дагы, ага мындай деп түшүндүрдүм. Эгер зал бош болсо, аны оюн өткөрүүгө же болбосо кандайдыр бир тренинг, чогулуш өткөрүү үчүн берсеңиз болот. Бул болсо чоң мүмкүнчүлүк. Эгер мен сиздин залыңызды 20 күнгө ээлей турган болсом, анда сиз өзүңүзгө белгилүү болгон кирешеден кол жууп каласыз. Эми минус тарабын карап көрөлү. Сиз менден ала турган пайданы көбөйтүүнүн ордуна тескерисинче азайтууга аракет кылып жатасыз. Мен сиз айткан сумманы төлөй албагандыгым үчүн сиз өз кирешеңизден куржалак калып жатасыз. Себеби мен сиз айткан акчаны бере албаймын. Ошентип мен лекцияларымды башка жерде окууга мажбур боломун. Дагы бир сизге пайдасыз болгон нерсе бар. Мен окуй турган лекция мейманканаңызга билимдүү, маданияттуу кишилерди чогултат. Бул сиздин мейманканаңыз үчүн жарнама кызматы дегендик. Туурабы? Чынында сиз гезитке реклама бериш үчүн $5000 коротуп, менин лекциямдагыдай адамдарды чогулткандай чогулта албайсыз. Бул болсо ар бир мейманкана үчүн чоң мааниге ээ. Бул сөздөрдү айтып жатып белгиленген минустарды керектүү жерге белгилеп, башкаруучуга берип жатып мындай дедим. Мен эмнени каалап жатканымды сездиңиз деп ишенемин. Сиз өзүңүзгө пайдалуу жана пайдасыз мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүп, жакшы ойлонуп, жыйынтыгы боюнча мени кабардар кыласыз деген үмүттөмүн. Эртеси күнү дагы кат алдым. Анда ижара акысы 300% эмес, болгон 50%га көтөрүлөт деп жазылган эле. Эми мындан тыянак чыгаралы. Ушул нерсени эске алыңыз. Мен бул жеңилдикке өз каалоом тууралуу эч кандай сөз ачпай туруп жетиштим. Мен болгону маектешимдин сөзүн кунт коюп угуп, каалоосун орундаттым. Же болбосом, көпчүлүк жасагандай эле мен дагы иш башкаруучунун бөлмөсүнө бастырып кирип, бул кандай дегениңиз? Ижара акысын 3 эсе көтөрүпсүз? Баарын билет элеңиз. Билеттер сатылган. Жарнамалар илинген болсо. 3 эсе, Бул эмне деген шумдук? Мен мынча сумманы төлөй албаймын, деп кыйкырышым дагы мүмкүн эле. Жыйынтыгында эмне болот? Албетте катуу тартышуу пайда болот. Ал эми мындай тартышуулар эмне менен жыйынтыкталышын сиз өзүңүз жакшы билесиз. Мен ага туура эмес иш кылып жаткандыгына ынандырганымда дагы, анын намысы, эрки артка чегинүүгө жол бербейт эле. Эгер ал зыянга учурап жатса дагы. Адамдар менен мамиле куруу бул өзү чоң искусство. Демек, муну менен байланышы бар бир баа жеткис кеңешке кулак төшөңүз. Бул жерде кандайдыр жеңиш сыры бар, дейт Хенри Форд. Ал башка кишилердин пикирин сезе билүү жана өзүңүздүн пикириңизди карап чыгууну ичине камтыйт. Бул ушунчалык жеңил жана жөнөкөй мисал. Мындан ар бир инсан туура, чын тарабын дароо көрө алат. Бирок буга карабастан жер жүзүндөгү адамдардын 90% мындай жагдайда 90% тескерисин пайдаланышат. Сизге жөп жөнөкөй мисал керекпи? Анда эртең менен жумуш үстөлүңүздүн үстүндөгү каттарга бир назар салыңыз. Же болбосом жумушуңуздагы бирге иштегендерди караңыз. Ар бир каттын автору
досуңуз, коллегаңыз ушул мыйзамды бузгандыгына күбө болосуз. Угуучуларымдын бири ар дайым өзүнүн баласын ойлоп кыжаалаттанат эле. Анткени наристе тамакты аз жечү. Салмагы дагы дарыгерлер берген көрсөтмөдөн төмөн. Анын ата-энеси адаттагыдай усулду пайдаланууга аракет кылышты. Балага сенин апаң тамак жешиңди каалайт, атаң болсо сенин чоңоюп күчтүү болушуңду каалайт деп айтышчу. Муну менен алар баланын өз каалоосу менен тамак жешинин ордуна тескерисинче кыжырына тийишчү. Мындай сөздөргө бала көңүл бурабы? Жок, албетте. Сиз балага канчалык көп ал жөнүндө эскертип айтпаңыз, бала ага бир дагы көңүл бурбайт. Эч качан 3 жаштагы бала чоң кишинин көз карашындай ойлой албайт. Муну ар бир акыл эстүү адам түшүнөт. Атасы болсо ушул нерсени каалады. Бирок жыйынтыгында ата өз катасын түшүнүп, өзүнө өзү мындай деди: балам өзү эмне каалайт? Мен каалап жаткан нерсени кантип анын каалоосуна кошуп жиберсем болот? Акыры ал бир жыйынтыкка келди. Жана бул ыкма өтө пайда берди. Баланын 3 дөңгөлөктүү велосипеди бар болчу. Ал үйдүн жанындагы кичинекей жөлөкчөдө ал жактан бул жакка айдап жүрүүнү жактырат. Ошол эле көчөнүн башында дагы аябай шок бир бала анын велосипедин өжөрлүк менен тартып алып, ар дайым ыйлатчу. Бала ар дайым ушул нерседен жабыркап апасына арызданат эле. Апасы болсо баягы шок баладан велосипедин алып баласына берет. Мындай абал дээрлик күн сайын кайталанат. Ошондо бала эмнени каалайт эле? Эми бул суроого жооп берүү үчүн албетте профессор, илим билимдүү же илимдин доктору болуу шарт эмес. Анын жообу жөп-жөнөкөй. Өзүнүн кадырын билүүгө урунуу, намысты сактоо, кыжырдануу булардын баары биригип, жанагы шок баланы муштуму менен бир коюп, ордуна коюп коюуну каалайт. Эгер ата-энеси айткан тамак ашты жей турган болсо, ден соолугу чың, келишимдүү болуп чоңоет. Жана бир күнү жанагы баланын жакшылап жазасын берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Демек, баланы өз каалоосу менен тамактандыруу маселеси чечилди. Ал ата-энеси айткан тамактарды унчукпай жей баштады. Себеби бала тезирээк чоңоюшу, күчтүү болушу жана өзүн кемсинткен баланын жообун бериши керек. Жагдай баягыдан оңолду. Бул маселени чечкен ата эми башка маселе боюнча ойлоно баштады. Анткени баланын түнү заара ушатып коюучу адаты бар эле. Ал ар дайым чоң энеси менен уктачу. Эрте менен шейшепти караган чоң эне: "Жони, кара, бул кечте эмне кылып койдуң?" "Муну мен кылган жокмун. Сиз кылдыңыз." Мындай кылган үчүн баланы урушушту, уялтырышты. Акырында урганга чейин барышты. "Апаң сени мындай кылышыңды каалабайт" деп кайра-кайра эскертти. Бирок бул ыкмалар эч кандай жардам бербеди. Ата-эне катуу ойлонуп калды. Балада кантип төшөгүн суулап койбой турган каалоосун пайда кылабыз? Ал өзү эмне каалайт? Эми карап көрөлү. Бала кудум атасыныкындай пижамасы болуусун каалайт. Анткени ага апасыныкына окшош узун көйнөк керек эмес. Апасы болсо баланын кежир мүнөзүнөн тажагандыктан, эгер ал жаман адаттарын таштай турган болсо, бир эмес 2 пижама алып берүүгө дагы даяр. Экинчиден, бала өзүнүн жеке керебети болушун дагы каалайт. Апасы ага да каршылык көрсөткөн жок. Ошентип апасы баланы Брюклендеги бир универмагга алып барды. Сатуучуга карап, ушул кичинекей джентльмен өзүнө бир нерсе сатып алмакчы, деди. Сатуучу дагы камырабай, балада өзүн аңдоо мүнөзүн пайда кылган темпте: "Сизге эмнени көрсөтсөм болот экен, жигит?" деди. Бала мындай жылуу мамиледен ич-ичине батпай сүйүнүп, өзүн чоң кишидей сезди жана сатуучуга: "Мен өзүмө керебет сатып алмакчымын" деди. Сатуучу дүкөндөгү эң кооз керебеттерди көрсөттү. Ал сунуштаган керебет апасына жакты. Апасы сатуучуга балага байкатпастан көзүн кысып койду. Ошентип балага жаккан керебет кийинки күнү үйүнө жеткирилди. Кечинде атасы жумуштан келген соң бала эшик астына чуркап келип: Атаке, жогорку кабатка жүрсөңүз, мен өзүмө сатып алган керебетти көрсөтөмүн." Бала менен жогорку кабатка көтөрүлгөн ата керебетти көрүп белгилүү Чарльз Швабтын көрсөтмөлөрүн эстеди. Каршылашыңдын каалоосу эмне экенин билип, анын каалоосун орундатуу менен өзүңдүн максатыңды ишке ашырсаң болот. Эми ата баласына: "Балам, мен ойлойм, сен эми бул жаңы керебетиңде түбүңдү суулап койбой турсуң." Жок, бул жаңы керебетке түбүмдү суулап койбойм" деп убада берди. Бирок ал сөзүнө бекем турду.
Анткени анын уят сыйытты биле турган мүнөзү калыптана баштаган эле. Бул анын жаңы керебети. Аны өзү сатып алды. Кудум кичине эркектей анын пижамасы дагы бар. Дагы бир телефон байланыш тармагында эмгектенген курсубуздун такай угуучусу Дечмен аттуу киши өзүнүн 3 жаштагы кызын эрте мененки тамакты жедирүү үчүн эч мажбурлай албады. Жалынуу, урушуу, мактоо, иши кылып көндүрүү үчүн кылынган бардык аракеттерден эч кандай майнап чыккан жок. Ошондо атасы менен апасы олтуруп алып, өздөрүнө суроо узатышты. Бул кызда кантип тамакка болгон каалоону пайда кылсак болот? Кандай жол менен? Жөнөкөй эле ыкма. Кыз апасына окшошкусу келип, чоңдордой жүрүүгө аракет кылат эле. Ошондуктан аны бийик үстөлгө олтургузуп, өз колу менен тамак даярдашына уруксат беришти. Кыз берилип боткосун аралаштырып жаткан учурда атасы ашканага кирип келди. Ата, караңызчы, мен бүгүн ботко даярдап жатам, деп кубанычтан кыйкырып жиберди кыз. Ошол күнү ал эрте менен ата-энесини мажбурлоосу жок эле 2 кесе боткону унчукпай жеп койду. Анткени аны өзү дагы кошо даярдаган болчу. Кыз эми өзүн чоңдордой сезе баштады. Себеби ал эрте мененки тамакты даярдоону үйрөнгөндүк эмес, ал өздүгүн түшүнүүгө жол тапкан эле. Уильям Уилтер мындай деп айткан: өзүнүн пикирин бирөөгө таңуулоо бул адамдагы күчтүү жагдайлардын бири. Жумуш менен болгон маселеде биз эмне үчүн мына ушул талаптарды аткарбайбыз? Элестетиңиз, эгер сонун идея пайда болгон болсо, анын бизге тиешелүү экендигин эмне үчүн маектешибизге билдиргени урунбайбыз? Эмне үчүн ал дагы ушул нерсени өздөштүрүп алышына аракет көрбөйбүз? Акырында ал муну өзүнүкү деп эсептейт жана өзүнүкүндөй пайдаланат. Эсиңизде болсун, биринчи кезекте маектешиңизде кандайдыр бир нерсеге каалоосунун пайда болушуна мажбур кылыңыз. Эгерде кимдир бирөө муну жасай алса, анда бүткүл ааламды дагы багындыра алат. Бул материал сизге жеткиликтүү болуш үчүн атайын кыргыз тилине которулду. Эгерде сизге жаккан болсо, же пайдалуу кыпындай бир нерсе алган болсоңуз, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Акырына чейин угуп келген замандашым, сизге терең ыраазычылык билдиремин. Ушул жолдон барууну унутпаңыз. Анткени сиз чоң ийгиликтерди багындыруу аракетиндесиз. Анда ийгилик сиз менен болсун.